Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен фермерлер. Биз кайрадан Карабалтадабыз. Сатыла турган боз уйлар бар, чоң уйлар. Сразу алам боз уй. Туудуруп туруп эле саймын дегендер болсо көрүңүздөр. 2 баш швиц, 8 башы, 9 баш. 10 баш мондай симментал айшир аргын Россиядан келген уйлар экен. 2-3 тууй турган уйлар туугандар. Экөөсү швиц, мына ушу агабыздын өзүнүн коросунан экен. Мына экөөсү как раз бир жерге келди. Экөөсү тең 3-сүн тууйт экен. Муногу туугандан кийин 30 литрге чейин сүт берип жүргөн экен. Муногусу азыр 16-17 литр сүтү бар экен. Ушул канча айлык боз? 3 айлык боз. Булчу байып кетпи бул? Туйындап калды. Туйындап калдыбы? Желин салып тур, ушул айдын аягы туйт экен. Экөө өзүнчө сатылат. Жалпы баш 12 баш. Ана мына Россиядан келген уйлар. Тугандар 2-3 туут уйлар көрүңүздөр. Канча айлык боз уйлар Россияныкы? Асты туйын деп калыптыр. Мына 7-8 айлыктар экен анда. Мына туйында мына желиндерин салып калыптыр. Буюрса 10 баш, bir комплект. Мына ушул кородон күздө bir партия ушунда уйлар келген. Ошолорду сатылып кеткен эле. Ошолор 15 литрден 28 литрге чейин дедиңиз, 25 литрден 38 литрге чейин экен. 2-3 туут лактациясы, мына сүт берүү лактациясы жакшы жаштарына келиптир. Эми мына сүт бере турган жашына келиптир. Буюрса айшир симментал аргын туугандар. Эми айшир мындай эле өң болот. Просто бир аз темная болот. Симментал таза мындай өң болот. Мына ары жакта турат го. Көрүп атасыздарбы? Мына таза симменталдын өңү мына. Biraz sargımtıl bolot, mına sarılыгы. Мына көрүп атасыздарбы? Айшир ушундай эле biraz темныйраак болот. Экөөнүн аргын экен, симментал эт сүт багытында. Ал эми айширдин сүтү майлуураак болот. Айшир пародасын билсеңиздер, эми аргын экен. Эми булар баягы аргын парода болсо дагы, бирок эки пароданыкы кошулуп тур. Баягы чача-мачасы жок. Мындайча айтканда сүт багытындагы, анан эт багытындагы уйлар болот экен. Эми ал деген эркеги эт багытына да кете берет. Ургачысын алып сүт багытына уйлар кыласыздар деген сөз. Мына айшир. Айшир аргындар көрүңүздөр, biraz темныйраак. Эми бирөөсү саргынтыл, бирөөсү темный туулат. Буюрса ушул 10 баш сатка коюлду. Бирөөсү токол. Желиндери дагы мындай таза экен. Көр бир четте мындай илешкен жерлерин көрсөтүп кете берейин. Россиядан жол жүрүп келип, бирок Россияда келгенине жакын деле болуптур келген туугандар. 2 күн болуптур келгенине. Эти жакшы келиптир. Жанагы оозунан шилекей акпай, көзүнө ак түшпөй жакшы келиптир. Бир жумадан кийин булар дагы толуп оңолуп башкача боло баштайт туугандар. Буюрса ушуларды алып саайсыздар. Мына көрсөтүп коеюн мына уйларды. Ушулар туйын деп калыптыр, көрдүңүздөр, желиндери. Так жакшы уйлар экен, болгону аз гана, бирок компактный. Мына бир партия болуп келиптир. Балким баарын алып сүт менен иштейсиздерби, туудуруп. Буюрса мынагы биздин Ысык көлдүк туугандар, мына Аноньева, Түп жактарда мен көргөнмүн, сүттү жакшы баадалат экен. Ошол жактарда мындай абада, жайында да салкын, талаага айдап, таладан тойдуруп алып келип саап, ушу сонун экен погодасы. Мисалы таласта көргөнмүн. Жанагы жем чөп сатып албайм дегендерге ушундай жегенине жакшыраак сүт бере турган уйлар өтө выгодный да. Мына ушул 10 баш симменталдардын бааларыны 180 миңден оптом деп атат. Кызыккандар болсо көрөсүздөр, дарей Карабалтада. Анан эми баш швиц баары кымбатыраак болот. Швицтерди бир жакындан көрсөтүп коеюн. Мыктылар экен. Бул мына ушул кишинин өзүнүн коросунда уйлар экен. Атаман болуп, нолонун ичинде жүрөт азыр. Ары бери айдайын, баарын коркутат. Мына жел салды да. Буларды 200 миңден дедиңиз экөөнү, Экөөнү 200 миңден. Уйдун гүлдөрү экен мына. Уйлар мыктылары көрүнүп турат. Мына көрдүңүздөрбү, швицтер. Булардын баалары 200 миңден экен. Швиц издегендерге экеле баш мыктысынан экен мына мындай. Жетишип калыңыздар. Швицтер өтө тез сатылат. Швиц сураган көп. Симменталдар дагы жакшы. Булар дагы эт сүт багытында, буюрса. Мына желиндери чыгып, дагы 4-5 күндөн кийин булар башкача көрүнүп калат. Желиндерин карап алгансыздар да?
Бүт барын желіндері қаралып анан алынған дейді. Эми мына қарап киндигиден карай беле, не каягынан карайт эле? Тамырынан. Уйлар. Желіндері. Мыналардағы мына желіндері тоқолуй. Тоқол жалғыз екен, шулда сонны екен. Жалғыз тоқолды сода қыластарбы, қандай қыластар білбедім ғой. Жоқ сонны екен ойларын бүт бар әлі. Байланышып көресіздер. Бірде екені ең өйдөсі үшті туған ойлар екен. Туғандар мондай музолор бар екен, музолор. Көріп атастарбы? Бирөөсү эркек, мына швид бука издегендер болсо, мына буканы көрүңүздөр мына. Мощный бука екен, көрдүңүздөр. Канча айлык аншы бука? Бука 8 айлык. 8 айлык. Мыночу, мына ургач экен, мына. Ушулар 10 айлык. Эң жашы канча айлык бул жерде? 4 айлык. Ургач издегендер болсо көрүңүздөр, бир айландырып местерге көрсөтөйүнбү? Буйруса мына швид породасындагы кунажындарды бир баш эркек бука алам десеңиздер көрүңүздөр. 3 жалпы баш 9 баш екен, а? 9 баш, бирөөсү эркек, 8 баш ургачы, мына ондай кунажындар екен. Жаш музолор, торпоктор. Ушундайларды алам десеңиздер көрүңүздөр. Ушул 9 сатылып атат экен, оптом 55 000 сомдон экен. 55 000 сомдон. Анан кичинекейин аластарбы, баарын аластарбы, чоңун аластарбы, сиздер сүйлөшүп көрөсүздөр. Оптомго баасын койду. Мына. Мына өттү сонун кунажын экен. 10 айлык тугандар. Көріп атастарбы? Өзүнчө кымбат. Мыналарын 55-ке бербейсиз да? 55-ке болбой калат дейт. Мына мыналарын деле эртең чоңойтуп алсаңыздар буйруса. Чүйдүкү булар? Бүт баг. Мына букачы, бул да чүйдүкү. Чүйдүк экен. 10 айлык дедиңиз букан? Кайсы? Бұл 8 айлық ба? Мына бұқа 8 айлық екен туғандар. Мына чоң кунажын 10 айлық екен. Ең жашы 4 айлық. Қысқасы 4 айлық. Шуларды туғандар жаққан болса келіп көріңіздер. Ургачысы көрі екен. Көріса алып барып сүт беріп бақсаңыздар да болады екен. Жем-чөп. Жем-чөп жейбі не жейді азыр? Жем-чөп жейді екен туғандар. Бұқача. 8 айлық екен бұқа. Мына шу Карабалдыда турат. Буйруса ойлар жақса ойларды, музолор жақса музолорду байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр туганда. Ушулардын баары сатыкка коюлду буйруса.